Урматтуу достор, кандайсыңар? Кайра эле популисттерди аябай ушул чек ара маселесинен саясат жасаган адамдарды ээрчип атабыз. Урматтуу мекендештер, бардык маселеден популизм жасаса болот, бирок чек ара маселесине киргенде, анан кийин согуш жана тынчтык маселесине келгенде саясат жасаган бул чыккынчылыкка барабар иш. Баягы үзөңгү кууш деген картаны көтөрүп карьера жасаган бир саясатчынын жоругун азыр башкалар бүгүнкү күндө ушул нерсени кайталайлы деп атат. Кайткыла ошондой оюңардан. Азыр Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкелери боюнча негизинен жалпы мындай маалыматтар бизге белгилүү эле болуп калды. Улам четин чыгарып азыр ачыкка чыгарып атышат да. Менде дагы бир коркунуч пайда болду да, эмеги ушундай уступкага Өзбекстан барып атат, биз үчүн да болот да. Албетте алардын да кызыкчылыгы бар. Биздин да кызыкчылыгыбыз бул жерде аябай көп да. Эгер ушул маселени алар мындан кийин ушундай шарт түзүп береби бизге? Ушул маселени чече алабызбы? Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга ушундай кылып туруп чече алабызбы мындан кийин? Ушуну ойлонуш керек. Дөөрүбөй, улам ар кимди сүйлөп, анан тиги сатып жөрдү, анан берип жөрдү деп эле ушинтип эле бир тараптуу эле ызылдай бергенден пайда чыкпайт. Элге пайда болбойт мындан, точно пайда болбойт. Мындан ошол бир-эки жана карьера жасагылсы келген же болбосо бийликке келген саясатчыларга кандайдыр бир пайда болушу мүмкүн, элге пайда болбойт. Өзбекстан тараптагы бир топ мурдагы Каримовдун убагында талап кылган доматтарынан баш тартып бизге навстречу кетип атат да. Аймактык уступкага барып атат. Чек ара мындай жакшы эле чечилип атат, абдан чечилип атат. Анан чек ара маселеси бир эле районго тиешелүү эмес. Өзгөн району бизде автономия эмес, айланайын туугандар. Кыргызстан бөлүнгүс бүтүн унитардуу бир мамлекетпиз. Бир аймактан бир жерден уступка кылса башка жактан алат. Ушуну мындай кичине кенен болсоңор, мекендештер, айланайын мекендештер, мекениңерди ойлогулачы биринчи кезекте. Карьераны тигини ойлобой. Садыр Жапаров, Ташиевтер кетет эртең эле. Кетет. Бирок бул маселе чечилип калганы бизге жакшы. Мына мисалы азыр мен кече Акаевди тиги үзөңгү кушту сатты, андай-мындай деп жүргөндөр бүгүнкү күндө кыйкырып жүрөт да. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эң артыкчылыктуу маселе бул Кыргызстан менен Кытайдын чек арасынын такталганы деп 2014-жылы визитке барганда Атамбаев да ушуну айткан. Убагында үзөңгү куш сатылды деп кыйкырып жүргөн. Кече жакында Садыр Жапаров дагы Кытайга барганда ушул маселени, Кытай менен жолугушуу болгондо ушул маселени айтты. Айланайын туугандар, убакыт өткөндө баары билинет. Силер кичине мындай сабырдуураак болсаңар, кененирээк карасаңар, кичине Кемпирабадтын айланасынан чыгып мындай Кыргызстандын масштабында карагылачы. Саясат кылбагылачы, пожалуйста. Оюн жүргүзбөгүлөчү. Бул деген кимдир бирөөнүн жеке кызыкчылыгына жасалып аткан иш эмес. Ошол жана популизм, ызы-чуунун бардыгы тескерисинче ошол айрым саясатчылардын жеке кызыкчылыгы үчүн жасалып атат. Бирок муну чек ара маселесинде мисалы кайсы бир непопулярный решение кабыл алгандар, алар өздөрүнүн мындай на страх, риск кетип атат да. Анан ушул нерсени биз мындай туура түшүнүп, маселени анализдеп, сурап, анан жетиштүү маалыматтар чыгып атат. Кайсыл жерден канча уступка болуп атат, кайсы жерди биз алдык, кайсыл жерге аларга уступка кылып атабыз. Ушуну мындай жакшылап анализдеп, карап туруп анан кийин баа бергилечи, жөн эле ызылдай бербей. Анан жерди сатты, андай-мындай деген азыр карасам баягы эле ошо үзөңгү кушту сатып жөрдү деген сыяктуу жомоктор бүгүнкү күндө дагы кайталанып атат. Кошуна менен биз тынчтыкта жашаш үчүн чек араны такташыбыз керекпи? Керек. Эртеби кечпи бул маселени чечишибиз керекпи? Керек. Бирок билип койгула. Кокус бул маселе бүгүн чечилбей кала турган болсо, кокус Өзбекстан тарап биз да уступкага барбайбыз. Хорошо, анда чек аранын маселесин кайра сүйлөшөбүз деп калып кете турган болсо, эртең бул абсолютно биз мындагыдай утушка ээ боло албайбыз. Абсолютно мындан дагы көп нерселер, көп жерлерди алдырышыбыз мүмкүн эртең күнү. Уступкага барганга аргасыз болушубуз мүмкүн. Ким билет, каяктан билесиңер эртең
Мирзиёевден кийин Өзбекстандын башына кандай жетекчилик келет? Ушуну ойлондуңарбы? Кайра Каримовго окшогон катаал бир жетекчи келип калса, эмне кыласыңар? Авторитардык мамлекеттер ар түрдүү нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай этек башты жийип, чамгарактай бербей, мамлекетибиздин келечегин ойлойчу айланайын туугандар. Мен мына жерде мисалы, мен мына жерде тиги тракистмин, курсагым ток, окатым өтүп атат, баары жакшы деп жыргап отура берсем болмок, бирок мен биякта отуруп алып кыжалат болуп атам да. Маселени мындай алыстан караш керек, үстүнөн дагы мындай кенен караш керек да. Мындай кара, Кыргызстандын картасынын үстүнө чыгып алып караш керек, жок дегендечи туугандар. Анан бир точкага монтип зациклеп этип эле отура бербек. Кыргызстан ооба темпероват рычаг деп атат да бүгүнкү күндө. А бирок деген токтогул суу сактагычы жана башка деген толтура рычагдарыбызды пайдаланып жыргатып атабызбы? Кичине мындай объективдүүрөөк, анан реалисттирээк бололучу. Бирөө жомок айтса ошого ээрчип кете бербей. Мени кээ бир саясатчылар, кээ бир досторум, айрым журналисттер менен жаман көрүшү мүмкүн. Бул бийлик тарапка сатылып кеттиптир деп. Десеңер дей бергиле. Мага баары бир да. Жеке кызыкчылык, тыйыл бул жок менде. Депутат болбойм, министр болбойм. Барып алып элди удургутпайм, мага кереги жок бул нерсенин. Бирок мага мекендин тынчтыгы керек, тынчтык болуш үчүн чек ара такталыш керек. Чек ара такталыш үчүн биз монтип ызылдап көрүнгөн нерсени протоколду ачыкта деп кыйкыра бербей, ар бир маселеге түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек, карашыбыз керек. Эртең кокус Өзбекстан тарап ушул нерседен айнып кете турган болсо, анда чатак болот туугандар. Бир аз күтүп туралы, ушул нерселер ачыкталат. Мен ишенип атам. Ушул маселеде мындай ишенип атам, анткени кайсыл жерде кандай болуп атат, негизинен протоколдогу маселелердин баары ачыкка эле чыгып калды. Карасаңар, Facebook'та жазып атышат. Садыр Жапаров деле интервью өттүр кече жакында. Кече күнү. Бүгүнбү, получается. Анан ошон үчүн мындай сабырдуулук болсоңор, туугандар, сабырдуураак болгулачы кичине мындай. Бүгүн пайдаланбасак, эртең урпактар пайдаланат. Суу керек бизге дейт. Суу керек бизге, ооба. Ким айтып атат кереги жок деп. Бирок жер дагы керек да. Жана бизге өтүп аткан миңдеген гектар жер керек да. Мисалы, Гавасай деген бир эле участокто алып, 19200 гектар жер бар ал жерде. Убагында жергиликтүү 1-май районунун тиги 1-май колхозунун эли Алабука районунда кат жазып Өзбекстанга бир берели деп чечим чыгарып туруп, анан аны Москвага жазып туруп, ортодо процедуранын баарын аттап өтүп туруп, Булганин чечими менен 56-жылы СССРдин өкмөт башчысынын чечими менен тек токтом кабыл алып туруп бекитип койшкан. Ошол жерди бүгүнкү күндө мисалы Каримовдун убагында ал жөндө вообще сөз козгобогула. Ал биздин жерибиз деп талаш берген. Ошол жер мисалы 19200 гектар жер өтүп атат. Бул силерге эмне атаңардын оюну, тамашабы бул? Давайтчы мындай реалист болобуз. Андан тышкары жанагы тиги Өзгөн району, Нокен району боюнча, Сузак району боюнча, анан кийин Кара Суу районундагы 100 гектар, Сузакта 500 гектар, Өзгөндө 500 гектар жөнүндө сөз болуп атат. Давайтчы мындай бардык маселени мындай тереңирээк, анан кийин кененирээк карайлычы. Ушул популисттерге ишенбегиле, жомокчуларга ишенбегиле. Башка жагынан популизм кыла берсин. Кымбатчылыктан жана башкалардан популизм кыла берсин. Бирок чек ара маселесинен популизм кылбагыла. Ойнобогула чек ара маселеси менен. Туугандар, кечээ мен бир белгилүү саясатчы менен сүйлөштүм да. Ал айтат, Өзбекстан менен азыркы ратификация кылайын деп жаткан келишимибиз аябай бизге пайдалуу деди. Ана мен айттым да, ушул пикириңизди айтпайсызбы коомчулукка десем, жок, аны муну айтсам эртең мени эл жаман көрүп калат. А мен элде авторитет болушум керек, ошон үчүн мен бул нерсени айтпайм. Бирок азыр биздикилер туура кылып атышат Өзбекстан боюнча деп. Ушундай, мындай чындык ушундай да. Бир тараптуу эле ээрчип кете бербей, эки жагыбызды карап, анан кийин өлкөнүн келечеги үчүн кайсы нерсе пайдалуу экенин жакшылап анализдешибиз керек. Ээрчебегиле популисттерди чек ара саясатынан карьера жасайм, ызы чуу кылам дегендерди эч качан ээрчебегиле.